Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Силер менен Мирлан, Чикаго шаарынан. Өзүңөр көргөндөй көчөлөр тыптынч. Эмнеге десеңер, Америкада ушундай жөндөн эле мындай эшикке чыгып гулять этишпейт да. Ошондой, эгер булар гулять эте турган болсо, определенный семьясын алып алып парктарга барып, пикник же болбосо там торговый центрларда жүрүшөт да көбүнчөчү азыр ушундай мезгилде. Бүгүнкү мага келип аткан сообщениялардын темасы ошол грин карта алып, анан виза менен билет алып койдум. Анан эртең билет алгантам Америкага келип кантип эмнеден баштаарын билбей аткандарга бир эки сөз сүйлөп кетейин дегем. Негизи ар бир кайсы штатка барбасаңыздар эч коркпостон эле келе бериңиздер. Себеби дегенде ооба силерди түшүнүп турам, барганда кандай болуп калат, эмне болуп калат, акчам жетип калабы, жетпей калабы деп ар кандай адам сарсанаа болот. Бирок биз деле Америкага келгенде чоң сумма менен келген эмеспиз. Биз мындайча айтканда практически нолдон баштаганбыз да. Бирок албетте баягы не имей 100 рублей, а имей 100 друзей дегендей, мен биякта 10 жыл, 20 жыл жашап жүргөн дос балдарым бар. Ошолордун жардамы менен бир аз мен кыйынчылыкты көргөн жокмун деп айтсам болот. Эми силерге мисалы именно мо Чикаго шаары, Иллинойско келем дегендер болсо, мен без проблем жол жобосун көрсөтүп, кандай жумуштар бар, кандай квартираларды алыш керек, направление кылып, кайсы документтерди кантип алыш керек, эмнеден башташ керек, ал жагынан проблемасы жок. Полностью бесплатно эле консультация бергенге даярмын, ал жагынан эч маселе жок дечи. Эң негизгиси просто силер өзүңөр бияка келгенде даяр болушуңар керек да. Офисный жумуш, анан баягы может балким силер Кыргызстанда же башка жерде башка мындай жумушту иштеп жүргөн болсоңор, мындай бул жерден уже андай болбойт. Биякта деген уже иштеш керек болуп калат. Анан хоть сен возрастный ограничение, буга чейинки статусуң эч кандай абсолютно жаңы келгендердин баары бир мондай уровеньде болуп калат да, потому что бул жерден по-любому сен ошол ылдыйкы жумуштардан баштап анан өсөсүң да, потому что документ алышың керек, документ алгандан кийин башка жумуштарга барышың керек. Ошонто отуруп, анан сен баягы кийинчерээк уже өзүң деле түшүнүп каласың, сага эмне керек, кайсы сферада иштегиң келет, бир адистикти аласыңбы же болбосо компания ачып бизнесмен болуп кетесиңби же болбосо тракка чыгасыңбы же айтор айтып отурса толтура. Бирок жумуш жок эмес, Кудайга шүгүр бар. Адам өзүнө ылайыктуу жумушту таап алса болот, өзүнө жаккан по душе. Ошол, анан дагы эмнени айтайын дедим эле. Эң негизгиси силер лайк басканды унутпагыла, подписка кылганды унутпагыла, жана ушул видео полезный болгон болсо бөлүшүп коебуз. Көрүшкөнчө.